Namaz 24. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Мухаджирлердің кедейлері пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп, байлар жоғарғы даражаға ие болып, түбөлүктүү сыйлық, белектер аларға ғана ыйгарылып жатат, деп даттанышты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кантип деп сұрады. Алар, біз сияқты эле намаз окушат, ораза тутушат, бирок садака беришет, кулдарды азаттыкка чыгарышат, а биз андай кыла албайбыз, дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен силерге бир нерсе үйрөтөйүнбү? Аны менен силер озуп кеткендерге жетесиңер да, артта калгандардан аябай узап алдыга кетесиңер. Силерге силер кылган нерсени кылган гана жетпесе, башкалар жете албайт, деди. Сахабалар, албетте, сөзсүз үйрөтүңүз, эй Алланын элчиси, дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздардын аягында 33 жолудан Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху акбар деп айткыла, деди. Ошондон көп өтпөй мухаджирлер, кедейлер кайра келип, сиздин айткандарыңызды бай бир туугандарыбыз да угуп алышып, ошону кылып жатышат, дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул Алланын ырайымы, ал аны каалаганына берет, деди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Мухаджирлердің кедейлері пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп, байлар жоғарғы даражаға ие болып, түбөлүктүү сыйлық, белектер аларға ғана ыйгарылып жатат, деп даттанышты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кантип деп сұрады. Алар, біз сияқты эле намаз окушат, ораза тутушат, бирок садака беришет, кулдарды азаттыкка чыгарышат, а биз андай кыла албайбыз, дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен силерге бир нерсе үйрөтөйүнбү? Аны менен силер озуп кеткендерге жетесиңер да, артта калгандардан аябай узап алдыга кетесиңер. Силерге силер кылган нерсени кылган гана жетпесе, башкалар жете албайт, деди. Сахабалар, албетте, сөзсүз үйрөтүңүз, эй Алланын элчиси, дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздардын аягында 33 жолудан Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху акбар деп айткыла, деди. Ошондон көп өтпөй мухаджирлер, кедейлер кайра келип, сиздин айткандарыңызды бай бир туугандарыбыз да угуп алышып, ошону кылып жатышат, дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул Алланын ырайымы, ал аны каалаганына берет, деди. Муслим.